Нокаттагы жол кырсыктан жабыркаган 21 жаштагы жигит көз жумду. Маалым болгондой, кырсыкка учураган жабырлануучу 24 күн ооруканада жаткан. Ал эми дарыгерлердин айтымында анын өмүрүн сактап калуу үчүн Борбор калаадан тажрыйбалуу дарыгерлер чакыртылган болчу. Кырсык 26 октябрда саат 22:30 шамасында Нокат районунун Кулатов айыл аймагынын Баглан айылында катталган. Жабырлануучу ВАЗ үлгүсүндөгү унаасын башкарып бараткан учурда анын артынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа келип, жолдун жээгине чыгара сүзгөн. Анын кесепетинен ВАЗ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу денесинен жаракат алып Кызыл Кыя шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. 3 коргон кесинде авария болду. Маалымат кылая 45 мегабайт кубаттуулуктагы электр жарыгын берген тетик оңдолуп жатат. Энергетиктер тетикти оңдоого керектүү каражаттар бар экенин белгилеп, бул авария электр колдонуучуларга ыңгайсыздык жаратпайт деп билдирүүдө. Электр станциялар ишканасынын маалыматы боюнча, учурда 250 мегабайт электр энергиясы резерв катары өндүрүлүп жатат. Акыркы суткаларда өлкө боюнча 58 миллион 146 миң килобайт саат электр энергиясы өндүрүлгөн. Бул сан былтыркы жылдын ушул маалына караганда 10 миллион килобайт саатка көп. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин Орусия жарандыгы бар деген маалымат талкуу жаратты. Анда мэр Орусиянын паспортун 2002 жылы 19 апрелде алганы, акыркы жолу 2016 жылдын 30 мартында алмаштырганы айтылат. Ошондой эле маалыматтар такталса, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык кызматтан кетиши керектиги белгиленген. Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров тараган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын айтат. Социалдык тармактарга тараган маалымат тууралуу мэрдин кабары бар, бирок айтылгандар чындыкка дал келбейт. Талайбек Сарыбашев Кыргызстандын жараны, деди ал. Кыргыз футбол курама командасынын капитаны Азамат Байматов жибек аттуу кызга баш кошту. 2 жаштын кыз затуу тою шаарыбыздын тойканаларынын биринде кече 18 ноябрда болуп өттү. Футболчунун жакындары Instagram баракчаларында куттуктоолорун билдиришип, кыз узатуу аземиндеги сүрөттөр менен бөлүшүүдө. Азамат мырзанын жакын досторунан болгон Ырчы Омар: "Досум, барган жериңден бак айтсын. Сөз ташыбай төш ташыган күйөө ала бол" деген тариздеги тамашалуу пост калтырган. Кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдубайыт уулу кезектеги беттешинде жеңишке жетти. Маалымат кылай, кыргызстандык спортчу М1 Challenge 99 турниринин алкагында россиялык мушкер Залимбек Омаров менен күч сынашкан. Беттеш 3 раундга созулуп, Бусурманкул Абдубайыт уулу калыстардын бирдиктүү чечими менен жеңүүчү аталды. Андан сырткары аталган турнирге Кыргызстандын атынан Турсунбек Асылгазиев да катышкан. Бирок ал ингушетиялык Ломали Наргиевден утулуп калды. Эл аралык мелдешке Россия, Украина, Бразилия, Ингушетия, Финляндия, Испания, Грузиядан барган спортчулар катышып, жалпы 10 беттеш өткөрүлгөн.